أو يحدث له علم ولكن التغيير والاختلاف يحدث عند المخلوقين خلق الله تعالى خلق سليما من الكفر والإيمان ثم خاطبهم أمرهم бардық жаратылышты Құдай Таалам қандай қылып жаратқан салима минал куфр, ешқандай капырчылык, ешқандай мұсылманшылық сыпатынан таза қылып жаратқан, таза табиатта жаратқан, бұйрық берген. فكفر من كفر وإنكاره وجحوده الحق حق بخذلان الله تعالى إياه. Анан ал эмне болду? Өз ыктыяры менен капырчылык тандагандан кийин не болду? Капырчылык жолго түштү деп. Ва амана ман амана, ким ыйман келтирген болсо, өзүнүн ыктыяры менен, өз каалоосу менен, өз тастыктоосу менен, Кудай Таалам тавфиқы менен эмне болду? Кудай Таалам жардамы менен ыйман жолуна түштү. Ахража зуррията Адам мин сулбихи, адамдардын бала Адам алейхиссаламдын укум-тукумунун бардыгы Адам алейхиссаламдын атасы аркасынан не болду? Атабыздан колу менен сылап Алла Таалам акыл эси ордунда кылып, кайрылуу жасап, анан ыйман келтиргиле деп буйрук берди, капырчылыктан тыюу салды. Ва нахаху манил куфр. Фа акарру лаху бир-рубубиyyati фа кана залика минху иманан. Анан тастыктап бардыгыз бала дедик, албетте сен биздин жаратуучубуз деш менен биз бардыгыбыз мусулман болдук. Анан бу дүйнөгө фитратта, таза табиатта төрөлүп келдик. Ва ман кафара ба'да залик, анан ким бу дүйнөдө келип капырчылык жолун тандап алган болсо, ал мурунку келишимди бузду болуп эсептелет. Ва гайяра ва ман амана, кимдеги ыйман келип тастыктаган болсо, анда бул мурунку келтирген Кудай Тааламдын кайрылуусуна жооп бериши менен мурунку келишимди сактап калды болот, мисакта болот. Валам южбар ахадан мин халкихи алал куфр, бирок Кудай Таалам эч бир өзүнүн кулдарын ыйманга же капырчылыкка мажбурлаган жок. Капыр айта албайт, мени сени капыр кылган үчүн мен капыр болуп атам деп. Ыктыярың барбы мечитке басып барышка? Келмени айтышка, тилиң сүйлөйбү? Сүйлөйт. Мечитке басып бара аласың? Бара аласың. Кафеге, ресторанга, дискотекага, наркотикке, арака, публичный домго барып атасың өз ыктыярың менен. Анан эле мечитке келгенде эле күч кубатың жок болуп калып атабы? Туурабы? Же шайтан ошол жерден эмне желкенген чынжырды сала коюп туруп сүйрөп кетип атабы? Шайтан мен сырттан эле чакырып койдум деп кутулуп кетет. Кул аузу би раббин нас деген сүрөнү билесиздер. Эң акыркы сүрөдө фи судурин нас, мен адамдардын көкүрөктөрүнө келип үйлөйм дейт. Жүрөгүнүн ичине кирип кетем деген жок шайтан. Сырттан келип үйлөп коем, анан өзүңөр мени ээрчип кетесиңер. Фала талумуни, силер мени жемелебейле, ва лум анфусакум дейт. Өзүңөрдү өзүңөр жемелегиле дейт. Мээң иштейт биле дейт шайтан айтат. Мээң иштейт эле ошакылдап. Акча санаганы келгенде, алдаганы келгенде, процентке бергени келгенде, дүйнө оокат дегенде тимеле мээң шакылдап иштейт, анан эле динге келгенде, Куран окуганга келгенде тилиң иштебей калат. Молдекен эле жамандап отуруп каласың. Бүгүн эмне дейт? Бүгүн чогушта мындай дейт. Бирөө мусулман аттуулар молдолорго сөз тийгизет. Молдолордон айланып кетсин. Анан сүйлөшүп кыйкырышып атабыз, 1 саат кыйкырыштык. Баягы эле президенттин 56-54 буйругу боюнча мал союлбасын өлгөндө. Кайра башталды. Кыйкырышып атабыз, анан аяндан, силер деле молдолор деле пакетти көтөрүп алып, 1000 сомду көтөрүп алып кетип атпайсыңарбы дейт. Ачуубуз келди, анан көп деле эметкен жокпуз. Карманды коем элдин көзүнчө деп, ошондо да кичине эмоция, ачуулук калтырган айттык. Андай болсо, болуп тур, ал бетпактык десең, анда сен эркек болуп туруп, эркек өзүнүн атасына жаназасын окуй албаган эркек ошол бетпак эркек дедин. Туурабы? Бапай. Туурабы? Сен эркек болсоң, тилиң келет да, окуганды билесиң, жазганды билесиң. Өз атаңа өзүң жаназаны оку. Шариатта ошондой. Анткени баласы өзүнүн атасына, өзүнүн энесине күйүп-бышып, чын ыхластан ыйлап таза окуйт. Анткени өзүнүн атасы да, өзүнүн энеси. Туурабы? Молдекен атасы эмес ал, Молдекен энеси эмес. Анан берген ошол 1000 сом менен ошол пакеттин милдет кылат да биздикилерчи бечаралар. Бетпактык, силер деле бетпактык кылып атпайсыңар дегендей кылды. Анан бетпактык мына могул деди. Эркек болуп туруп өзүнүн атасына жаназасын окуй албай, молдонун көзүн карап отуруп алган, ошол бетпактык деди. Анан бир эжебизде сүйлөнүп аткан агада айттым, денени көтөрүп чыгып жерге көмөлөк жатып, жерге берелек жатып, эркектер келгенче аялдар кирип, эт чайнап, пакетти толтуруп чыгып каласыңарбы дедим.
Унчукпайт. Кайсы беттиңер мен жеп атасыңар, бирөөнүн эне сөйлөп атса. Анан эле жеш керек болуп калып атат. Ушундай ал болот. Жумабек болуп беш мал намаз, жок, иманга иштейлик. Элдин абалы алыс эле. Жанагындай айткандайчы, катуураак айтып туруп, кана дарат жоктор, бияка эле туруп туруңуздарчы, баары аныс эле жаназа намазыңар өтпөйт деп айта турган болсокчу, катуу болуп калат. Турабы молдокен менен жанында 2 киши калып калат айылда. Бизге айтат, силер молдолор барбайбыз деп коркутпайсыңар, барбай эле койбойсуңар анда дейт, мал сойбосо дейт. Момдай эле бир пакет менен 1000 сом үчүн бизди жеп атасыңар, жаназа барбай койсок анда болсо эле биз элден чыгып калабыз анда дедим. Кой айланайын баралык. Элдин агын байкаш керек. Ана кайра бизди жаман көрөт деңиз да эми. Ушундай абал болуп жатат. Акулу каули хаза ва астагфируллаха ли ва лакум. Айтайын десек. Андан аягында бир молдам чырбан ачуусу келип айтты. Коронавирус учурунда дейт, балдар кирбей койду, молдоке канча акча десең төлөп беребиз, киресиз, кирип бериңиз дейт. Анан моргтогу баягы орусчалуу экөөбүз жууп, кепиндеп көтөрүп чыктык дейт. Жанагы комбинезонун кийиш керек экен дейт, молдокем айтты, мен кийбей эле кирдим дейт. Жетип аласы бар. Кийбей эле кирип туруп эле атасын ошентип жууп чыгып, ошондо экөөлүктү алып чыктык. Балдар кирбей койду дейт папай. Өзүнүн балдары. Андайлар болуп атты айтпайбыз да папай. Айыпты жашырабыз да, болуп атпайбы? Балдары жубайт. Ал эмес биздин могу Бишкөл пайы бар го. Ошол жерде бирөө коронавирустан кайтыш болуп, олордуна бөлөк орус аял алып келишти. Ана. Барып көмүп, кийин орус аялдар барып караса аныкы башкача болуп, орус аялдар касып кетип, кийин кайра жактан алмашып келип кайра көмүштү. Шун? Ташпай койгондо кара койгондо. Коронавирус. Коштошкон эмес да папай. Тиги орустар бетинде прощение кылганда Жок, эми биздики деле кантип энемди бир көрүп алайын дейт да. Турабы? Кайсы беттиң менен энеңди көрбөй туруп анан эле молдо жаман дейт. Молдо эмне тим эле? Молдонун тим эле үйүндө тиги алтын сайыс өсүп чыга тургансып тим эле молдого берген 1000 сомун милдет кылат да, кыскасычы. Уста жанагы кабдыр маселеси болуп калат да, жана Аллах Таала алдын ала жанагынтип адамдын жазып атпайбы? Ошол вакытта барып туруп мусулманчылыкты жанагынтип бир вакыт кабыл алат. Ошондо Аллах Таала алдын ала ошо адамдын уже жашоосун ошондо эрк берип туруп анан кийин эме кылган. Эрк берген. Эрки жоктор ким? Эрки жоктор акыл эси толук боло элек, балакатка жете элек бала бакыра. Бир. Экинчи эрки жоктор акылы кемдер. Эрки жоктор мисалы физический инвалидтер. Ушундай. Түшүндүңүзбү? Калган баардык акыл эси ордунда балакатка жетти, эрки бар да. Турабы? Кааласам Кыргызстанда жашайм, кааласам Россиянын гражданствосу менен жашайм деп жүрүшпөйбү? Турабы? Каалап жүрүп атпайсызбы? Анан эмне келе ыйманды тандаганы келгенде, намазды окуганы келгенде эркиң жок болуп калабы? Бул да чечилген, эрк берилген. Бирок Кудай Таалам эркти берип туруп, ким ошол эрки менен кандай жолду чексиз илим менен билген алдын ала. Ушул себептерге жараша бул өзүнүн эрки менен ушул жолду тандап алат. Бул дүйнөдө болуп аткан иштин баардыгы жыгылды, турду, ичти, мушташты, өлтүрдү, ажырашты, зордуктады, мунун баардыгы жазылган. Анда эмне үчүн суралат десе, биз кылбай эле, биздин кылып аткан ишибизде Кудай Таалам жаратып аткан турбайбы десең, сен тандап атасың. Анан Кудай Таалам сага күч кубатты берип атат. Сен ошол тандооң менен барып туруп анан же күчүңдү жакшы ишке жумшап атасың, же жаман ишке жумшап атасың. Анан жаман нерсенин баардыгы эмнеге болуп атат десе, бул сынып атат Кудай Таалам. Анан ошол сен сыноону кандай кабыл аласың, кандай өтөсүң, ошонго жараша анан кийин түбөлүк жашооңдо ала турган сыйлыгың бар же түбөлүк жашоодогу жазаң бар.